Рамазан келген учурда билебиз, биз Рамазанда биз түнкү таравихти баштасак, түнкү таравихти окуп келгенге чейин саат түнкү канчалар болот? 11-12 болот. 12лерде келип уктаган болсок, саат 4тө эмнеге турабыз? Ооз бекиткенге турабыз. Саат 4тө ооз бекиткенге туруп, аны менен уктабастан багымдатты окуп, андан кийин кимде ким күндү чыгарып коюп жатамын десе, анда күндү чыгаргандан кийин болгону ашыкча дагы 2 саат уктаса дагы ошол жетиштүү болот. Андан кийин жумушун улап эмне кылыш керек? Ал кадимки. Биз Рамазан келген мезгилде жумушуңарды токтоткула, анан үйүңөрдө отургула деп чакырык салбайт элек. Себеби дегенде Рамазан бул жалкоолуктун, аярлыктын, же болбосо айтарлык кайсы бир эс алып дардайып жатуунун айы эмес, тескерисинче бул ай эмгектин, аракеттин, иштихаттын айы. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгү болушунча ушул айды толук пайдасы менен алып калууга эмне кылыш керек? Тырышыш керек, урматтуу жамаат. Эгерде биз өзүбүз үчүн аракет кылбасак, анда биз үчүн ким амал кылып бермек эле? Биз үчүн ким иштеп бермек эле? Биз үчүн ким эрте менен туруп бермек эле? Биз үчүн ким эртеңки күнү Алланын астына келген учурда жакшылык амалын, мен могул жагын сен алып турчу деп өзү муктаж болбой калган деңгээлде амал чогулту деп ойлойсуз?